Сузак районундағы номер 16 Акбаров мектебинин мурдагы директору Шахноз Абдухалилова мыйзамсыз жумуштан алып койгондугун айтып чыкты. Ал өткөн жылы сынактан өтүп 5 октябрда буйрук чыгып атылган мектепке директор болуп дайындалган. Эч кандай мага бир неме шанс берилген жок да, иштегенге нормально тынч иштегенге. 3 ай болбой эле мага неме берди, эскертүү берди. Кичине ошо мектептин неме башка кичине ошибка болсо деле сразу эскертүү берип, сразу выговор берип, жумуш ордунда жок деп атат, анан иште масабалда иштеп аткан деп жалган неме маалымат берип аткан да. Эски директор менен Юлия Лиленталь дагы биздин билим берүү бөлүмүнүн башчысы дагы буга немеси бар да, тиешеси бар. Мен арыз жазбагандан кийин өздөрү статья менен кетиришти да. Анан мен сотко кайрылгам, ушул неме боюнча азыр сот процесси да кетип атат. Сузак райондук билим берүү бөлүмү мурдагы директордун айткандарын четке кагат. Дайындалган жетекчиге болгон жардамдар берилген деген, бирок ишти жөндөп кете албагандыгын билдиришет. Жылытуу болбой аткан экен. Анан ошол мезгилде мектептин мугалимдеринен айтып калышты. Булар баягы чыгып отурган деп. Анан действительно биз дагы тактасак бир аз житмеси бар. Анан мен сунуш айттым эжекеге. Эжеке, сиз ичпеген болсоңуз, сиз медициналык кароодон өтүп коюңуз, өзүңүздү ак актап иретинде десем, ошол жерден шарт качып кетип калды. Өзүнүн кызматтык милдетин, мектептин директорунун функционалдык милдетин бир дагы аткара албай, ошонун негизинде гана жумуштан кетти. Бул жерде бир саясат, бирөөнү кароолоо немеси жок. Далилдей турган болчосо, сот аркылуу чечебиз маселени. Сотко бердим деди, сотко. Мен сотко берейин дедим эле, менден мурун ал сотко берип турабыз, калганын сотто көрөбүз. Кандай болгонун. Шахноза Абдухалилова Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчисине акча бергендигин да билдирген. Бирок билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси муну куру доомат экенин айтты. Кичине тыйынын берип койсоң, билим берүү башчысы унчукпай калат, сага поддержка берет дегендей сөз болду да. Анан мен ошентип билим берүү башчысына кичине өзүм неме кылып бердим эле, акча бергем да. Акчаны алган, акчаны алып, анан акчаны алгандан кийин деле баары бир ошентип мени кетирди да иштен. Канча бергенсиз? 30 000 сомдун тегерегинде бергем да. Акча берген болсо ошол мезгилде тартып алат болчу мени. Бир да муну азыркы бөлөк жерлерге арызданып жүрүптүр. Мына сиздерге 30 000 сомдой деп жазган айткан экен, баягы телевидениеде деп атат. Азыр бир жерде 10 000 сомдон жүрөт. Акча эмес, бардык койгон доомат боюнча 1% чындык жок бул жерде. Тараптардын талаштуу билдирүүлөрүн уккан соң атылган мектепке баш бактык. Учурдагы убактылуу директор жана билим уянын жааматы бул маселе боюнча өз пикирлерин айтышты. Бу Абдухалилге айттым, кызым, келип мана документтер тапшырып кой десем, мен ундай убактылуу немени признавать этпейм. Сенде буйрук турат-ку, азыр катта кич келипти, иш токтош керек эмес. Бардыгыбызды хайдап барса, мемлекет иш токтобойт. Бу жерде мана балдар аттестат алады, кубалак алады, печать басыш керек. Ал сен келип кетип барсаң болбойт да мындай. Уну маселен талашып, директор боламан, жок. Бу жерде основной ким иштесе, мана бегине балалар үйгөрүп, мындан мектеп башталып калды. Келечекке интиришибиз керек. Буну ар бирин кабылап, мен болам, бу кыз завод эмес да бу. Бу жерде иштеш керек бу жерде. Общениясы не то экен, иштешти билмейт экен. Ичкени анык көз көзүбүз менен көрдүк, кечпейт, иш вакыты дем, кечпейт дем. Хонасында отурушуп, хонада ичишти. Онаря столовый бар, ошо бар ичишип, ашна кылып. Мен дедим, адамдар нема кылышты, көпчүлүк иштешти билмейт экен, неме экен да. Жок, бу Шахноз апай жакшы мындай, биз менен жакшы иштей алмады. Постоянно иши келет, yo'da kelmaydi ishga. Yaxshi ish olib olmadi. İçkenini aniq men bilaman. Hakikaten ham qiylandi u qiz. Chunki yosh bo'lganlar uchun bir tomonni, ikkinchi tomonni opit bo'lgani yo'q. Uchinchi tomonlama kelib turib bir cho'g'ilib o'tish kerak. Xalis bilan tanishish kerak. Qo'shib cho'g'ilib o'tib turib, libo problema cheksa bo'ladi bu yerda. Qanday bo'ladi, nima bo'ladi degan narsa bo'lish kerak. Qilgan jo'g'iz narsalar bo'yicha biror marta bir kalitga bir cho'g'ilish o'tkazgan yeri yo'q, boshqa bo'lgan yeri yo'q. Номер 16 Акбаров мектебинде учурда 2867 окуучу билим алып, 143 мугалим эмгектенет. Сузак району боюнча 107 мектеп бар. 65 мектептин директорлору 5 жылдык мөөнөтү бүткөндүктөн кызматын тапшырган. Андан 33 мектеп конкурстан өтүп директорлор дайындалса, калгандарында окуу бөлүм башчылар директордун убактылуу милдеттерин аткарып жатышат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.